Урматтуу достор, Multirok сайтының үйрөнүүнү кайрадан улантабыз. Бүгүн анын 3-чү бөлүмүн баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди кылабыз? Биз бүгүн тестти түзүүнү үйрөнөбүз. Анын үчүн браузерге кирип Multirok деп жазабыз жана киребиз. Мына биздин сайтыбыз ачылды. Эми бул жерде биз биринчи тест үйрөнүүдөн мурда өзүбүздүн сайтыбызды башкаларга шилтемесин жөнөтүп, өзүбүзгө подписчик чогултууну үйрөнүп алайлы. Ал үчүн ушул сайтыбыздын экранында, телефондо экранда эң үстүндө адрестик жолчонун үстүндө мына жерде 3 чек турат. Эң экранын үстүндө оң жагында ошону басабыз. Бассак ушундай жазуулар чыгат. Жазуулар чыккандан кийин эң үстүндө поделиться деген жазууну басабыз. Бассак бул жерде Telegram, Одноклассники, Instagram, кыскасы Facebook бардык социалдык тармактар бар. Бул жерден WhatsApp'ты белгилейбиз. WhatsApp'ты белгилеп туруп, WhatsApp'тагы кайсы бир группаларга биз ошону басып, мисалы бир группаны басып туруп, ошого мына жашыл ссылканы бассак, ошол жака биздин ссылка кетет. Андан кийин ошол группадагы мугалимдер ошол ссылка боюнча сиздин сайтыңызга кирип, подписчик болушу мүмкүн, сиздин сайтыңызды көрүшү мүмкүн. Демек ушундай. Муну үйрөнүп алдык. Эми биз сайтка кайра кайтабыз. Жана тест түзүүнү үйрөнөбүз. Үстүндө тест деген бар. Ошону басабыз. Эми бул жерде мен бул сайтка али бир да тест киргизе элекмин. Бул жерде добавить тест деген баскычты бастык. Басканыңызда ушундай экран ачылат. Бул жерге биз эми сиздер тест киргизерден мурда тестти кагазга же компьютерге даярдап алган болушуңуздар керек. Мен азыр жөнөкөй эле үйрөнүү үчүн жөнөкөй тест киргизем. Информация о тесте. Биринчи тесттин аталышы. Мисалы, ал жерге мен оюмдан чыгарып эле бир тесттин аталышын жазам. Мисалы, Кыргызстан деп коеюн. Кыргызстан. Описание. Буну жазсак да болот, жазбай койсок да болот. Эми выберите категорию. Мисалы, кайсы мугалим, кайсы сабактан тест түзүп аткан болсоңуз, ошол категориясын тандайбыз. Мисалы, мен географиядан тандап атам. Эми класс. Мисалы, 9-класс деп коеюн. Мына көрдүңүздөр, мына экинчи катар поле описание обязательно для заполнения деген жазуу чыгып калды. Демек, бул жерге жазышыбыз керек. Мен мынтип жазып коеюн. 9-класс үчүн тесттик тапшырмалар деп коеюн. Эми бул бетти толтурдук, мына темасын толтурдук, описанияны толтурдук, предмет, класс. Эми настройки теста. Обычный жана случайный. Көбүнчө биз случайныйды тандасак жакшы болот. Себеби бир класста 20 окуучу окуп аткан болсо, мисалы алар бирдей баштаган болсо, ар бирине ар түрдүү суроо келет. Ошон үчүн случайный деген басып коебуз. Андан кийин ал жерде минута коюп койсо болот. Азыр мен минута койбой эле түзө берейин. Эми толтуруп бүткөндөн кийин эң астындагы жашыл түстөгү создать тест деген баскычты басабыз. Басканыбызда ушундай терезе ачылат, ушундай бет ачылат. Эми бул жерде биринчи новый вопрос дейт. Азыр биз жазган суроо ушул жерге жазылат. Бул жерге жазбайбыз, биз мына 4 бурчтуктун ичине жазабыз. Мен ушул жерге басам, мына. Бул жерге баскан жазуубуз бул жака келип түшөт. Мисалы, мен мындай суроо жазайын. Кыргызстанда канча область бар?
Мына биринчи болуп өзү түштү. Мен бир деген даже деген жокмун. Кыргызстанда канча область бар десем, үстү жагына Кыргызстанда канча область бар деп суроо белгиси менен бир болуп түштү. Эми суроо жазып бүткөндөн кийин ылдыйга түшүрөбүз. Бул жерде одиночный дегенде туруш керек, себеби бул тесттин бир гана жообу болушу мүмкүн да. Ошо одиночныйда турат. Эми бул жерде 3 варианттын жайы турат, жайы. Эми 4 вариант кылам десеңиз, мына жерде добавить вариант дегенди басып коебуз. Бир басса, ошол жерде 4 вариант болуп калат. Эми мына жерге мен Кыргызстанда канча область бар дегенге жооп жазам. Биринчисине 7 область, экинчисине 5 область, үчүнчүсүнө 8 область, төртүнчүсүнө 9 область. Эми төртөө тең жаздым. Мен бул жерде туура жоопту билем. Туура жооп мына биринчиси 7 область. Бастыктын белгилеп коюш керек бул жерден. Эми ушундай болгондон кийин астында сохранить вопрос деген жашыл галочкасы бар жазууну басабыз. Биздин бул сурообуз сохранение болду. Эми экинчи суроого өтүш үчүн мына жерде кайра башынан жылдырсак добавить вопрос деген бар. Муну ушул жазууну бир басабыз. Бассак астындагы жай дагы бошойт. Бул жерге экинчи суроо жазабыз. Экинчи суроо Кыргызстандын аянты боюнча эң чоң областы. Кыргызстандын аянты боюнча эң чоң областы. Демек мында дагы 3 вариант бар. Төртүнчүсүн мен кошуп коем дагы. Жазам. Эң чоң област мисалы аянты боюнча Ош, Баткен, Нарын, Талас. Бул жерде мен жообун билем. Эң аянты боюнча чоң област бул Нарын. Белгиледим. Жана астында сохранить вопрос деп жазып койдум. Эми азыр мен ушул эки суроодон турган тестти түздүм. Эми сиздер мисалы 10 суроо кыла турган болсоңуздар, кайра добавить вопрос кылып үчүнчү болуп кете берет, кайра сохранить этип, кайра төртүнчүгө барып добавить басып, 10 суроо, 15 суроо кылып түзүп кете бересиздер. Эми ушинтип түзүп болгондон кийин кайра артка кайтабыз. Түзүп болгондон кийин башкы бетке кайттык. Башкы бетке кайткандан кийин обновить этип алайлы. Мына мен түзгөн тест Кыргызстан деген темадагы тест бул жерге жайгашып калды. Эми бул ачып көрүшүңүз мүмкүн. Мына Кыргызстан деген бассак бул тестибиз ачылды. Мына 2 суроодан турган тест. Эми бул тестти кантип иштеш керек? Эгерде кокустан ушинтип Кыргызстан деп же болбосо бир темада тест түзүп, 2 суроо же 3 сурооду жазып коюп, колуңуз бошобой башка ишке өткөн болсоңуз, кийин кайра келип улантсаңыз болот. Ал үчүн мына теманын жанында мындай калемченин сүрөтү бар. Ушуну басып, калемчени басып, бул тестти кайрадан сохранить тест деп бул жагынан кайра добавить вопрос кылып кетсе боло берет. Ушундай. Кийин добавить вопрос, сохранить вопрос деп кете берет. Эми бул тестти кантип окуучуларга таратса болот? Мен ушунда көрсөтүп берейин. Окуучулардын эң ыңгайлуу бул мультуроктун тестин окуучуларга таратуунун эң ыңгайлуу жолу бул ушул тесттин ссылкасын WhatsApp группага жөнөтүү. Бул мындай жол менен жүрөт. Ушул тесттин астында мындай майда жазуулар бар. Биринчиси раздать тест деп турат. Раздать тест деген жазууну басабыз. Бассак бизге мындай бир ушул тесттин ссылкасы чыгат. Ушул ссылканы биз колубуз менен мынтип бассак, мынтип толук көгөрөт. Көгөргөндөн кийин муну копировать этебиз. Копировать дегенди басабыз. Эми баскандан кийин биз бул сайттан чыгып туруп эле биз кайсы бир WhatsApp группасына кирип
bu ушул ссылканы ставить этип жөнөтүп койсок болот. Ушул ссылканы окуучу басып тестти иштей алат. Эми окуучу ал жерге өзүнүн атын жазып, бизге маалыматты жөнөтөт. Биз бул тесттин окуучу иштеген тестти биз кантип текшеребиз? Кайра ушул сайтыбызга кирели. Кирип туруп, мына сайтыбыз ачылды. Киргенден кийин кайра тест дегенди басабыз. Эми ушул раздать тест деген жазуу менен биз ссылкасын копировать этип окуучуларга WhatsApp'ка жөнөттүк. Эми результаты деген бар экинчи. Ушул результаты дегенди бассак, мына окуучулар уже иштеп атышат. Иштеп бүтө элек бирок. Бүтүшсө азыр ушулардын жыйынтыгы ушул жерге чыгат. Азыр кичине күтүп турайлы, бүтүшөт азыр. Эки эле суроо да бул. Муну азыр дароо эле бүтүшөт. Azıcık işte tutturayım. Hazır. Bir kere ölçü. Na. İki okuçu bitiptir. İki sorudan na. İki ölten tura. Bu ikinci okuçulara iki ölten tura. Bu okuçuğa birinci okuçuğa 43 sekunda vakt ketken. İkinci okuçu na 21 sekundada iki soruga жооп берип тесттин жыйынтыгын аткарышкан. Урматтуу кесиптештер, мына бүгүнкү мотивациялык үйрөнүүчү сабагыбыз ушул. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.